Төрт көчө, баягы эле ызычуу болгон төрт көчө. Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем да бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем.